Автоматташтырылган эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгында Бишкектен 5, Ош шаарынан 5 партия 5% босого чектен өттү. Ага ылайык борбордо Жаңы Кыргызстан, Жаңы Күч, Ынтымак, Адилет жана Эмгек партиясы болсо, Ош шаардык кеңешке аттанган 5 партия тең босого чектен өткөн. Ал эми Ысык көлдүн Ак Суу районундагы бир шайлоо тилкесинде 17 ноябрь күнү бюллетень чыгарган аппарат иштебей калгандыктан шайлоо бүгүнкүгө жылдырылган. Буга аппаратты туура эмес басып алган адамдык фактор себеп болгон дейт Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Анткени жергиликтүү кеңештин шайлоосуна биринчи жолу паспорт, биометрикалык идентификация, кол манжаларынын изи, бетти сүрөтү менен таанып, бюллетень басып чыгарган бир нече функцияны аткарган модернизацияланган идентификация аппараты колдонулду. Жалпысынан ийгиликтүү ишке ашырдык деп айтсак болот. Бирок биз көрүп аттык, айрым участкаларда ошо көбүнчө ошо адамдык факторго байланыштуу кандайдыр бир туура эмес басып алып тестирлөө бюллетендер чыгарылып атты. Биз азыр санап атабыз, жалпысынан ошо 1%-тен асып участкаларда болгону азыр алдын ала айта алабыз. Бирок дагы бир жолу мындай терең анализ жасап, толук маалыматты берүүгө биз даярбыз. Кийинки шайлоолордо бул технология жакшы иштеп берет. Ал үчүн атайын техникалык же окутууларды өткөргөн аракеттер күчөтүлүп, кийинки шайлоолордо аппарат өзүнүн артыкчылыктарын ийгиликтүү көрсөтө аларына ишенерин кошумчалады. Добуш берүү жараянына көз салуу үчүн келген эл аралык байкоочулар жергиликтүү кеңештин шайлоосу өлкө мыйзамдарына жана эл аралык стандарттарга туура келет деп баалашат. Айрыкча саясий жарыштагы ачык айкындуулук, демократия, атаандаштык менен өтүп, анда бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөнүн, ошол эле учурда шайлоо жүрүшүнө көз салган эл аралык байкоочуларга түзүлгөн шарттарды жогору баалашат. В первую очередь хотел бы поздравить народ Кыргызстана с успешным проведением выборов. Мен алгач кыргызстандыктарды жергиликтүү кеңештин шайлоосун ийгиликтүү өткөрүп алышы менен куттуктайм. Бул шайлоодо уюштуруу техникалык жактан одоно мыйзам бузган учур катталган жок. Эл аралык байкоочуларды добуш берүүдөгү жаңы биометрикалык идентификация аппаратын колдонушу аралыктан добуш берүүгө түзүлгөн мүмкүнчүлүк кызыктырды. Бул жаатта Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу алдыга кетиптир. Ал тургай Кыргызстан заманбап маалыматтык байланыш технологияны колдонууда дүйнөдө алдыңкы орунда десек болот. Избирателей. Өткөрүлгөн саясий жарышта алгачкы жолу аралыктан добуш берүү колдонулду. БШКнын алдын ала маалыматы боюнча Бишкектен аралыктан добуш берүүгө 159 адам катышып, бул 31%дан ашкан. Ал эми Ички иштер министрлиги жалпы 96 маалымат келип түшүп, одоно мыйзам бузган учур катталбаганын билдирет. Добуш сатып алуу боюнча Бишкек жана Таластагы 2 кылмыш иши сотко жөнөтүлгөн. Биз 2 кылмыш ишин сотко кетирдик. Добуш сатып алуу боюнча бул Бишкек шаары боюнча 1 кылмыш, жана Талас шаары боюнча 1 кылмыш сотко кетти. Добуш сатып алуу боюнча жана кече 2 одоно бузууда болгон жок, бирок майда бейбаштык боюнча катталды. Бул шайлоочулар келип бюллетенди айырып койгон учурлар болду. Ошол боюнча сотко апарып, соттун чечими менен 5500 сомго айып пул салынды. Кыргыз Республикасында азыр саясий кырдаал туруктуу. Эч кандай коопсуздук жок. Себеби мына кече 2 видео чыгып кетти социалдык сеттерге. Провокационный немелер чыкпадыбы? Ал боюнча эч кандай болгон жок деп түз эфирге чыгып көрсөтүп, бак жергилерге социалдык сеттерге чыгардык. Ал 2 факт боюнча катталды бизде. Азыр кылмыш иштери козголуп, териштүү жүрүп атабыз. Ушул тапта 15 миңден ашык кызматкер күчөтүлгөн тартипте 50дөн ашык тажрыйбалуу кызматкерлердин тобу документтештирүүдө иш алып барып жатканын белгиледи. Жергиликтүү кеңештин бул шайлоосу аймактык реформанын алкагына туш келгендиктен айрым калкынын саны аз, айылдардагы талапкерлердин добушу төмөн болуп, мандатка илинбей калган учур суроо жаратууда. Алар мисалы азыр эң биринчиден курултайдын делегаттарын тандашат, анан бюджетти бекитишет кийинки жылга. Эң биринчи милдеттерден болот да, биз ошондо көрө алабыз алар эффективдүү канчалык эффективдүү иштеп берет деп. Кандайдыр бир бул жерден бир депутат азыраак болуп калды, кичинекей айылдан тигил жерден көбүрөөк болуп калды дегенде, баары бир кеңеш жалпы жергиликтүү жамаат үчүн иштеш керек. Мен ойлойм ошол милдетти биздин депутаттар түшүнүп, тийиштүү эффективдүү ишмердүүлүктү алып барат деп. Добуш берүүгө шайлоочулардын 27,83% катышса, мунун ичинен 24,25% шаардык кеңешке, 30,15% айылдык кеңешке добуш берген. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.